Кутман таң программасы өз ишин алда карай улантат. Биздин бүгүнкү куттуу студиябызга болсо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Төкмө акын Азамат Болгонбаев. Келип олтурасыз, саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз Кутман таңыңыз менен? Кандай келип алдыңыз? Таң жалпы Кыргыз элине кут болсун. Аманчылык. Жакшы шүгүр. Жакшы келип алдым буюрса. Баягы делибизде Төкмө келсе төр бошот дейт эмеспи? Анын сыңарындай баягы комузуңузду колуңузга алып келип олтурган соң сизмеге баягы эл менен амандашып, саламдашып алганга дагы мүмкүнчүлүк берсек кантип? Албетте. Kalkımаңы Кутман таң болsun жалпыңа. Амандашып ырдамагал акындардын салтыда. Илгертен кадырына Кыргыздын ыр жеткен экен баркына. Андықтан улуң өнөр акындык айланган Кыргыз салтына. Анткени камман астын барында ырамандын ыр чуулуң ыр менен баян салчуда. Арстанбек акын баштаган ал көсөмдөр жүргөн акындык. Чуктай bir кесте чечендер жүргөн акындык. Токтогул менен Эшмамбет халасылдар жүргөн акындык. Жеңи жоктой атабыз ал баатырлар жүргөн акындык. Барпапыз деген ким болгон ошондой акындар жүргөн акындык. Osman kulgalı kalım kuloy, kadar okuyan bolgon çalkıgan. Degenim sözdün arkasıngalar deniz bolgon tamçıdan. Eldi görgön malından oy, 2 saat sanat ır bolsa, elinin ırdap balkıgan. Ismail Toktun alı var, alardan ırçılık joldo tanımalı. Irdasa Kırgız kalkınan alardın talыбай turgan jagı var. Andan beri karasan oy, aşıralı Tuğanbay. Azırkın akındardın atası. Естебестей алпақын ой, азырқың ақындардың батасы. Азыр заманыбыздың залқары, ал Замирбектің айталы. Ырыстуу Кыргыз қалқының Замикемир менен болған чалқары. Андан бері қарасаң ой, Абдылдан Рахматулладай Ағаларым бар ырдаган, Жеңишбек деген алпақын ой, ал жемишин сөстүн жыйнаган, Амантай агам Сарыгашка. Айтышта жеңет агабыз жанына келсе Саңгашка. Айтурган чакын бар Кыргызда, кадыры дайым арбашка. Болбосо максат менен алыны, мынан ак калпак Кыргыз тааныды. Элине тиип жатпайбың азыр акындардын жарыгы. Ал эмиң өмүр деген билесиң, бирде кубаныч болсо балкыганы, кээде кайгыда жүрөт той жанашып. Bir kestен эргиген акын Элмирбек элин жүргөн каратып. Балин Элмирбек ырдап берсе деп, эргиген акын келсе деп, артындан эл журту жүргөн самашып. Бирок ажалдын огуң ошондой алып кетет Турбаева.
калтырбай кыргыз калкынан ой шумажал деген ошондой салып кетет турбайбы. Ошондой асылдарды жараткан акындарды жараткан эзелтен кыргызстан ышман. Илгерең Айкөл Манас баянын Манасчы менен акындар элдин маңдайынан отуруп карачың адамга чейин тааныткан. Ошол өнөрү менен кыргыздар өлчөөсүз жерди багынткан. Бүгүн эл тери деген каналга эртелеп мында кел деди. Элмирбек деген акындык эскерип ырдап бер деди. Анкенин акындар келсе төр деди. Ошондой асылдарды сөз кылуудан жашырмак элек эмнене. Анкенин ааламдык болгон чынында ал Элмирбектин деңгээли. Заманда нечен жан өткөн, ал калганы калган түгөнүп. Азырда канчалары жүрүшөт, кайкалап жипти минишет, ой, алардын калар калбасы бүдөмөк. Асылдардын барында, акындардын барында, эй, кыдымдар менен жарышыба, кыргыздар гана жашайт түбөлүгө. Сиздерге ыраазычылык билдирели. Рахмат. Дал ушул мына сиз дагы жогоруда өз сөзүңүздө белгилеп өттүңүз. Биз дагы ошол Элмирбек агабызды эскерүү иретинде сизди таңерте ошо куттуу студиябызга чакырып олтурабыз. Ошол Элмирбек агабыз туурасында эскерип сөз кылсак деп турабыз. Мына сиздин замандашыңыз, кесиптешиңиз, бирге жүрүп калдыңыздар, бир өнөр ээси катары, жакындан билген адам катары сизди куттуу студиябызга чакырып отурабыз. Ошо эл акыны Элмирбек агабызды эскерип өтсөк. Ооба, ошол жалпы кыргыз эли билет. Эскерүүнүн өңүтү да ошол кече 17 январь күнү Элмирбек деген залкар акындын туулган күнү болгон. Бул киши көз өткөндөн кийин ушул биринчи туулган күнү болуп атат. Кече күнү ошол Айтыш коомдук фонду баштап шакирттери өзүнүн жанагы төкмө келсе төр бошот деген долбоордун жаш өнөрпоздору артындагы урпагы ошол өнөрдөгү эскерип ырларын ырдап, сөздөрүн айтып, оондорун жаңыртып ошентип турду. Сиз жогоруда сөзүңүздө айткандай ошол Элмирбек деген алып акынды мен кайсыл өңүттөн болсо дагы айтып берсем болот. Анткени бир чет ушул өнөрдө жол ачып берген, өнөргө жанаша жүргөн, өнөрдүн ушул чоң өнөр да чындап келгенде бул баягы деңизге боюң таштагандай болосуң да. Ошол өнөргө баш салууга, ошол өнөргө сүрдөбөй аралашууга жардам берген бир чет агам катары эскерсем болот. Бир чет ушул комуз көтөрүп айтышка чыгып, анан айтыштын дагы өзүнүн татаал нерселери болот да. Айтыш деген эки акын сахнага чыгып өлүрү менен эки кишини 10 мүнөт коюп койсоң 5 мүнөттө сөзү түгөнүп калат. Анан ыры менен айтышып отуруштагы катаал нерсе. Ошондой улуулукту жүрөккө сиңирген бир чет устатым десем болот. Анан кызык жери 2000-жылы окууга тапшырдык биз Бишкекке. Анан бул киши ушул жайдын күнү да окууга тапшырган үчүр анан ачык асман өңдөгү көйнөк кийип алып ошол биз окуган искусство ал кезде институт болчу. Ошол жерде жүргөн экен. Анан раматылык атанда түрүп эле айтып калды, бул Элмирбек мугалим окшойт бул жерде депчи. Анан баягы а киши филармониянын студиясын бүтүп анан кечирээк окуган экен. Анан группалаш да болуп калдык. Анан Айтыш коомдук фондунда бир топ жыл чогуу Эри Шаркак иштеп калдык. Анан ошентип келип баягы ыр менен башталган жол, өнөр менен башталган жол келип ошол бир тууганчылык күндө баягы жанында жүрүп иштеп калгандай жакын адамыңдай болуп калат экен. Анан ошол үйлөнгөндө дагы анан баягы салт экен өкүл ата коет экен Кыргызда. Анан ошол өкүл атам дагы болуп калган. Айтор кайсыл өңүттөн болбосун ушул өнөрдө болобу же өмүрдөгү жөнөкөй бир турмуштун бир үзүмдөрүндө болобу, кайсыл гана учур болбосун
баягы акыл сурап, кеңеш сурап, мамилелеш болуп, ак ине болуп, бир тууган болуп, ата бала болуп жүрдүк десек жаңылбайт. Ал эми ушу Элмирбек агай менен айтышка чыкканда өкүл аталыгын эске алып, улуулугун сыйлап, ушу утуп баратканда атайын утулуп калган күндөрүңүз болду беле? Негизи албетте бул нерсе бир топ айтыштарым өкүл ата болуп элек кезде дагы айтышып калдык. Андан кийин өкүл ата болгон учурда айтышып калдык. Нарын 70 жылдыгында Нарын облусунун. Анан айтышып калдык. Мен анда үйлөнө элек болчумун, бирок баягы өкүл ата боло турган учур болуп калган эле да. Анан экөөбүз финалга чыгып калдык. Ошол айтыштын финалы эми республикалык деңгээлдеги чоң айтыш, анан ошонун финалына чыгып калып анан тиги Азамат, мен өкүл балам, сен азыр тиги ачуу сөз айтып тийишсең өтүңдү алам деп тамашалап. Анан бул киши баягы кайсыл өңүттөн болсо дагы сүйлөп береби, ырдап береби ошонун ажарын ачкан киши да. Анан албетте кээде баягы өкүл атаң болгондон кийин бир нерсени ашыкча айтып ийиш дагы тамашаны деле эң жөнөкөй. Ошол тамашаны деле ашыкча айтып ийиш, башка нерселерди айтыш катаалыраак болуп калат албетте. Бирок бул киши дүйнөнү негизи өнөр аркылуу карачы да, анан ошондуктан баардык нерсени баягы бир руханий өнөр аркылуу кабылдачы да. Жакшы, баягы жогоруда сиз белгилеп өткөн кечегин өткөн ошо эскерүү кечесине барып дагы көрдүк. Ошол жерден ошо Элмирбек агайыбыздын шакирттери ушунчалык көп экенин дагы баамдай алдык десек жаңылышпайбыз. Ал эми ошол шакирттердин арасынан баягы сиз замандаш катары, жогоруда өзүңүз белгилеп өттүңүз, баягы жакын адам катары, өкүл ата катары мындай деги эле күнүмдүк жашоодо кандай сырдаш желеңиздер, баягы күнүмдүк турмуштагы мамилеңиздер? Негизи эле бул киши баягы акындык өнөр эми кыргыздын улуу өнөр экенин бул талашсыз далил да бул. Кайсыл гана кыргызга барып улуусуна болобу, кичүүсүнө болобу, жашына, карысына болобу, баягы укпай жүргөн киргизи болсо деле кайсыл бир деңгээлде акындык өнөр деп кадырлайт. Ал эми нак кыргызча жүргөн, нак кыргыздын рухун, баалуулугун сыйлаган адам бул акын эмне экенин билип кадырлайт да. Ошондуктан акындын өзү дагы бир жөнөкөй турмуштагы баскан турган кадамы деле баягы бир аз элден өзгөчөлөнүп турабы деп ойлойм да. Анткени акындын дагы акыны болот эми баягы. Албетте. 60 акын болсо 60тын баары эле булбул болуп кетпейт да, туурабы? Анын арасында бизге окшогон начары бар дегендей, бизге окшогон баягы ылды төмөнүрөгү бар дегендей. Бирок Элмирбек Иманалиев деген акын бул түрүүсүндө ошонун баардыгын далилдеп кеткен акын. Жөнөкөй турмушка дагы, жөнөкөй күнүмдүк алакада деле баягы бир өзүнүн руханияты менен, өзүнүн бир маданияты менен, өзүнүн ички баягы өнөр рух тартиби менен алака кылган адам болчу. Тамашаны дагы сүйлөсө, илгеркилерди эскерсе, айтор улуу кишиге мамилеси аябай бир өзүнүн бир түпкү бир туулгандагы эми ар бир адамдын өзүнүн маданияты болот да баягы. Албетте баягы эр жетип бой жеткенде үйрөнөт көп нерсени, бирок ошол ички маданияты менен алака кылчу. Анан эми бул киши өзү чоңконун да баласы да. Чоңконун эли Кетмен Төбөдө сөзгө чечен болот, сөзгө бай болот. Баягы бир чукугандай сөз да ойго келбеген нерселерди айтып ийген эл болот. Ошондуктан ошол нерсе дагы бул кишинин жүрөгүндө дайыма ушул бир чечендиги, сөз тапкычтыгы, башкасы айтор. Ошол ашыралы тууганбай аталарга деле бир нерселерди кээде тамашалап тийишип койгондо ана кишилер аябай каткырып чын дилинен күлүп, ой бул чоңконун баласы, ой бул Элмирбек деши анан өздөрүнчө. Эстебес атабыз чындап чын дилинен жакшы көрчү. Себеби деген өзү түз устаты негизи тууганбай ата да баягы. Ушул бала кезден булар ошо канатташ айылдан болушат да баягы. Өзгөрүш, Кетмен Төбө, Акжар деп анан ошол Телман деген айыл тууганбай атанын айылы. Анан ошол канатташ айылдан болушат дагы анан баягы бала кезден а киши айылга барат, көбүрөөк жакындан көргөн ошо киши болгон бала кезде. Анан Ашарал ата менен жакшы ата баладай мамиле болгон. Анан өзгөчө ушул Эстебес атабыз абдан жакшы көрчү. Элмирбекти өзүнө окшоштуруп жакшы көрчү. Себеби ар бир өнөрпоз адам артында ошол аздек кылып алып жүрө турган бир өнөрдөгү өзүнүн баласы болушун каалайт да.
Албетте. Ошондуктан эстебес атабыз өзгөчө жакшы көрчү эле. Анан казак кыргыз өзгөчө кадырлап сыйлаган акындардын бири эле. Бул эми баягы жөнөкөй айтышка чыгып койгондо деле эмес. Деги эле ушул казак кыргыз ортосу салтанат болобу, маареке болобу, айтыш болобу, Элмирбек деп сөзсүз ошол жерде чоң улуу сөз болчу эле да. Рахмат. Айтып өтсөңүз, эми ушул агайыбыздын деги эле жалпы калың эл билгендей эле ар тараптуулугуна токтолуп өтсөк, чындыгында мына кечеиндай кечесинде ошол ар бир өнөрүнө токтолуп, баягы адамдардын жан дүйнөсүнө азык бере турчу өнөрдүн баардыгын аркалаптыр чындыгында агайыбыз. Ошол ар тараптуулугуна токтолуп өтсөк. Негизи бул өмүр табышмак экен да. Кандай болорун билбейбиз, кандай өңүттө жүрөт баягы. Эми жалпысынан баягы эртең 22-нчи жыл келет, анан 23-нчү жыл келет дегенди билбесек, анан жалпысынан баягы кандай өңүттө жүрөт, адам канчага чыгат, адам канча өмүр сүрөт дегенди жалпысынан билбейт экенбиз да. Бул баягы Алланын амири, Кудайдын кудуретиндеги иш экен да. Бул киши бардык нерсени эрте көрүп коюптур да. Эми жалпы адамзаттын табияты ошондой окшойт. Ойлонот экенсиң да көз өткөндөн кийин. 15 жашында, 15-16 жашында үйлөндү. Эң эрте балалуу болду. Эң эрте айтышка чыкты. Эми 14-15деги бала сахнага чыгып, жанагынча сөз айтып айтышат дегенде эле бул өзүнчө кызык нерсе да туурабы? Азыр эми 14-15деги баланы тиги айтышка чыга эместиги өмүр баянын айтып бер десең бир аз такалып айтып берет да. Эрте акылы жетилип, дүйнө таанымы кеңейди. Жогоруда айткандай эрте үйлөндү, эрте балалуу болду. Эрте неберелүү болду. Мына 40-тын кырына жете электе эле небере көрдү. Айзуран кызын көрдү, баласын көрдү. Анан эрте баягы бир элге таанымал болду.Оондорун деле өтө эрте жаратты. Маселен ошол абдан баягы таанымал болгон ырлары Мунарым, башка жалгыздыкка коштошуу, ошолордун баары эле Булбулумдар өтө эле эрте чыкты да, 16-17 жашында. Анан тилекке каршы ошол бул дүйнөдөн дагы эрте көз өтүп кеткени бул бир ошол өмүрдүн табышмагына кире турган нерсе окшойт да. Өз атайын деле шашып жашаган жок чындап келгендечи. Кайсыл бир деңгээлде. Мүмкүн эми Элмирбек түшүнүш үчүн даанышман дагы болуш керек да чындап келгенде. Анан ошол өз атайын шашып, ички дүйнөсүндө мүмкүн шашкандыр баягы. Көп нерсени жаратайын деп. Бирок баягы сырткы дүйнөсүнөн аңдаганда мындай атайын шашкандай деле өңүтү жок эле, бирок тилекке каршы эрте өтүп кетти. Эми көп кырдуулугу боюнча мына ушул биз илгери Шайырбек Абдырахман деген агабыз ушул ЛТРдин жетекчиси болуп бир канча жыл иштеген, бир жылдары 2010 канчанчы жылдары да. Анан ошол учурда биз манасчыларга арнап атайын чоң салтанат иш-чаралар болчу. Ошол жерде күнү түнү манас айтылчу. Акындар келип ырдачубуз ортосунда. Анан ошондо Элмирбек агабыз да келип манас айтчу эле ошол жерде. Бир сааттап, бир канча сааттап манас айтышчу. Манас айтканда эми бул табиятында музыкалык билими бар адам да, табиятында, жүрөгүндө оон чыгарган адам эми композитор. Бизде искусствода Роман деген агайыбыз бар эле. Ал баягы музыканын математикасын окуткан киши да, гармония, сольфеджио депчи баягы. Анан ал айтчу, Элмирбекти великий композитор. Это тебе надо деп аябай баягы. Болбосо ал тиги орус улутунда болсо. Анан таптакыр музыкалык элдик өнөр менен мындай жалпы тааныштыгы болбосо атайын күндө көрүп айтыш көрбөй турган киши да. Анан абдан мактачу эле. Это великий композитор. Это тебе надо деп аябай мындай жүрөгүн берип айтчу эле да. Манасчылыгы бир башкача нерсе. Оончулугун эми жалпы эл билет.Оондордун баардык кыргыз канча жашаса, миллиард миңдеген кылым жашай берсе, ал жашай берет. Анан 2003 жылы Замир Сооронбаев деген агабыз, режиссер, драма театрда көркөм жетекчи болчу агести. Токтогул темасына арналган Таң булбулу деген спектакль койгон. Сейит Алтымыш жазган драмасын. Ошол кишинин калемине таандык болуш керек эле ошол чыгарма. Анан ошол жерде ошол жылы 2003 жылдары 2002-2003 башталды. Ошол учурда 24-25деги жигит экен эми мындай караганда да. Анан ошол эми Токтогулдун баягы бейнесин алып чыгыш абдан оор да чындап эле. Акын болсо дагы, бирок театр башка нерсе да, театр таптакыр башка дүйнө да. Ал абдан терең ачып бериш керек, а жерде ырдап коюш эле маселе эмес да.
Анан ошол ролду дагы абдан ачып берген да, чындап келгенде. Көрсө, ага чейин Чүй облустук театрда иштеп, театрдын ичи тышын бир таанып калган жигит экен да, көрсө. Анан бул дагы бир маселеси. Акын эми элге чыгайт, өзүнүн көкүрөгүндөгү көөдөнүндө сөзүн ырдайт. Айтыш десе биз айрымдарыбыз түшүнүп калабыз да, айтыш деген ушул эки акын чыгып эле алкадан жакадан алып эле баягы талашып тартышып кириш керек деген. Кептеп эле база калып жеңиш керек деген өңүттө карап калгандагы айрым күйөрмандар, замандаштарыбыз бар чындап. Бирок акын деген улуулук экендигин, акын деген бийиктик экендигин, акын деген бул касиет экендигин, акын деген ушул кыргыздын улуу дөөлөтү экендигин бул киши баса белгилеп дайыма айтып жүрдү. Өзгөчө казак кыргыздын айтышынын ортосунда. Себеби казак кыргыздын айтышынын ортосунда бир айтышта айтканы бар баягы. Ой, бул акындын эки акындын айтышуусу бул баягы бири-бирин жеңүү эмес. Бул эки акындын бул улуу адамдардын бири-бири менен болгон баарлашуусу депчи, сүйлөшүүсү, сырдашуусу деп. Бул казак кыргыз ортосуна абдан чоң дипломатия жаратты. Бул киши өнөрдө новатор болду. Жаштыгы менен да новатор болду, акылы менен да новатор болду. Себеби коомдук ишке биринчи аралашты. 2000-жылдары айтыш коомдук фонду түзүлүп калбадыбы? Ошол жерде коомдук иш эми абдан татаал эле 2000-жылдары. Азырда бир аз жеңилирээк. Анан акындардын акыбалы оорураак мезгил болчу чындап. Анан ошонун баарын уюштуруп, бириктирип, Садык Шернияз агабызга жардам берип, баардык руханий жагын көтөрүп. Ошол жылдары акындар саясатты көп ырдач эмеспиз чындап келгенде. Ошол ортодо бир жылдар. Майда чүйдө тема ырдалчу айтыштарды. Себеби айтышка 50 акын келсек 20 көрүүчү келчү ал учурда. 20-30 көрүүчү. Ортодо жылдары бир катаал болуп кеткен. Анан 2003 жылы чоң айтыш болду. Бизде машине сайылган биринчи жолу. Анан ошондо Элмирбек агабыз ырдаган. Жаттан карыз көп алды, жан кечтилер жеп алды. Бөлөктөн карыз көп алды, бөрүлөр талап жеп алды деп ырдаган. Саясий кырдаалды. Анан бул да новаторлук болгон да. Акындар демек ушундай нерсени айтыш керек экен, коомдук пикирди айтыш керек экен, акындар ушул элдин көйгөйүн айтыш керек экен деп. Себеби байыркы Токтогул ошол элдин кырдаалын, элдин саясатын ырдайм деп дарга асылган. Кийинки Токтогул атабыз элдин ошондой акыбалын ырдайм деп ошол сүргүнгө айдалган. Ошол нерсени кайра 21-кылымга жаратты. Жоктоо деген чоң жанрды жаратты кайра кыргызга. Себеби деген акындык өнөрдүн элдик өзек чыгармачылыкта жанрлар көп да. Ошонун бири чоң жанр жоктоо. Себеби бул ошол акылман, даанышман мыкты адамдар өткөндө акындар ырдап жоктогон да. Ошол Айтматов жоктоду. Абсамат Масалиевич каза болгондо ал кишини жоктоду. Айтор, булар баягы кыргыздын мүмкүн азыр биз эле салып билип билбей чыгарабыз, бирок кыргыздын эртеңки келечегинде бул чоң тарых болуп берет да. Бул изилдөөчүлөр үчүн, илимпоздор үчүн, анан албетте сөзсүз өнөрпоздор үчүн бул чоң байлык болуп берет. Айтор ушул кайсыл тарабы болбосун чында бир ажарын ачкан адам болду да. Рахмат агай. Баягы аз да болсо чындыгында таң эрте ошол сиз замандаш катары аз убакыт болсо дагы убакыт бөлүп ошол агайыбызды эскерүүгө аракет кылдык. Убакыт деген чектелип экен чынын айтканда. Анан ушу биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, сиздин дагы кандайдыр бир айта албай калган сөздөрүңүз болсо, ушу маек соңунда сизге эркин микрофон берели. Албетте ушул албетте кыргыздын биринчи күйгөнү ушул аттең ушул 42 жаш деген чындап келгенде акылга дагы, рухка дагы, ырга дагы айтор кайсыл тарабынан албай элем толуп турган кези да чындап келгенде. Көрөңгөсү, анан элдин баягы биринчи ушул сыздаганы, муңга, кайгыга кайсыл кыргыздын айылына барбак учурда. Элмирбектин көз өткөндө атам ыйлады, апам ыйлады, бир тууганым ыйлады деген кишилер абдан көп да. Эми бул нерсеге адамзаттын баягы акылы жетпей турган нерсе экен да. Мүмкүнчүлүгү келбейт экен. Албетте мындай адамдар 90-100кө жашап баягы тоодой дагы артында рухун калтырып кетсе албетте жакшы болмок, бирок тилекке каршы мындай нерсеге ажалдан кайра тартып ала албайт экенбиз. Бирок Элмирбек өлдү деген сөз баягы мүмкүн баягы физикалык жакта, мындай табияттык жактан ооба баягы бул дүйнөдө денеси жок болгону менен, бирок а кишинин сөзү, а кишинин руху, а кишинин касиети, а кишинин бекемдүүлүгү
а кишинин акыйкаттуулугу, а кишинин адалдыгы, калыстыгы дайыма ар бир сөз баалап кыргыздын жүрөгүндө жашай берет деп ойлойм. Сиздерге дагы ушул акынды эскерип, акындын ичинде асылды эскерип турганыңыздарга ал кишинин арбагы ыраазы болсун дейт элем. Чоң рахмат биздин студиябызга келип бергениңизге. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин билдирели албетте. Рахмат. Баягы бүгүнкү күндө чындыгында дагы да болсо иштериңиздерде ийгилик болсун дейли, бар болуңуздар. Жогоруда өзүңүз баса белгилеп айтып өткөндөй эле, баягы бир Элмирбек дүйнөдөн кайтса, ошол өнөрү өлбөй, сиздей залкарлар турганда 1000 Элмирбек элибиздин арасында бар десек жаңылышпайбыз. Бар болуңуздар, аманчылык каалайбыз. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, Кутман таң программасы алдыны көздөй сапарын улантмакчы.